көрбенде. Имам Малик рахматуллахи имам Шафиге мындай дейт bir күн. Ара анна Аллах qad nawwara wajhaka bil ilm. Имам Шафиге, имам Малик, Аллах жүзүңө нур бериптир илим менен дейт. Фала тутфи хаза нур бил маъсия. Ошо Аллах жүзүңө берген нурду күнөө менен өчүрүп салба дейт. Өткөн жумада айттым, имам Шафи рахматуллахи Аллах таала шундай зехин берген экен, шундай караганда эки бетти жаттап алчу экен. Ошондон бир бетти жаап туруп окуйт экен. Аллах ушундай зейин берген. Кийинчерээк 3 караганда жаттай турган болуп калыптыр, бир карашта эмес. Анан устазы Ваки' деген устазга арызданып келет. Шакауту иля Ваки'ин су'a хифзи фa'аршадани иля таркил ма'аси ва кала иннал илма нурун ва нуруллахи ла юхда ли 'абдихил 'аси. Ваки устазыма арызданып келдим, зейним, эститумум азайып калды деп. Устазым айтты дейт. Фa'аршадани иля таркил ма'аси, күнөөдөн алыс бол деп жол көрсөттү. Бул илим Аллахнын нуру, Аллах нурун күнөөкөр бендеге бербейт деди дейт. Кээ китептерде имам Шафи эмне күнөө кылып турса, күнөө кылган эмес ал киши. Бир даарат алып жаткан кезде бир аялдын кызыл ашыгынан жогоруга көзү түшүп калган экен дейт, бир эле. Кайра эле эме кылган, берилип караган эмес, башка кылган эмес. Зейиндин начарлашына. Өткөн жумада да айттым, тамаша, бирок чындыкка жанаша. Бүгүн кээ бирлер ал кызыл ашыгын эмес, көкүрөгүнөн тартып, живой эме да, рентген. Урматтуу мусулман бир тоган, көздү алып качууга аракет кылышыбыз керек.